041 жок болсо Гүлназ бирөө. Саламатсыздарбы? Саламатсызбы? Эми 1 жылдык регистрация Подмосковья бүттү да, анан эмеси кандай десем, паспортун алмаштырды да, Кыргызстан паспортуна жаңылатыптı срогу бүтүп. Анан ошону Москвага регистрация кылса болобу? Сиз ал жаңы паспорту алганда баягы эски регистрациянын срогу барбы азыр же жокпу уже? Бар. Сентябрдын аягына чейин. Сентябрдын аягына чейин болсо анда жаңы паспорту алганда жанагы справка берди да, туура айтамбы, посольстводон. Ошо менен барып, тигиреки миграционный карта регистрациясын жаңы паспортко өткөзсүн. Мына мен жаңы паспорт алып келдим деп өткөзүп берет. Азыркы кылыш керекпи? Угулган жок. Москвага кылса болобу же азыркы регистрация болгон жерге кылыш керекпи, областка, Московский областка? Азыр биринчи очередь аны жанагы эски регистрациясын жаңы паспортко өткөзүш керек. Биринчи. Андан кийин анан регистрациясын Москвага өткөзүш керек. Биринчи бияка подтверждение керек экен да? Туура, жаңы паспортуна өткөзүш керек регистрацияны. Жаңы паспортуна өтүп, мынакей жакшы дегенден кийин анан кайра Москвага перерегистрация кылып коюш. Анан эми экинчи суроом, ошол эми байкенин кызы бар да, келгенине 1 жылдан ашты. Келгенде 3 айлык регистрация жасаган, ошол бойдон жасаган эмес. Азыр эми булар гос школго киргизиш керек болуп атат. Регистрация кылыш керекпи же кандай эми? Сахаровадан өтүш керекпи деген. Жок, вообще ал тигиреки жана байкеңиздин өзү граждан неме договору бар бекен, трудовой договор? Бар. Трудовой договор болсо ошо өзүнүн биринчи немелерди өткөзгөндөн кийин жана перерегистрация барат го. Перерегистрация Москвага койгондо кызың ошо коюп койсун ошол үйгө. Эч кандай штраф салып эме кылбайт да, Сахарованы сурабайт. Штраф салышы мүмкүн. Кызына штраф салышы мүмкүн. Кызына эми кызынын регистрациясы жок деп штраф салышы мүмкүн. Бирок аны атасынын атына жазат. Кичинекей баланын атына штраф жазбайт. Бирок Сахарованы эме кылбайт да, сурабайт. Сахарованы да сурашы мүмкүн. Кызы канча бекен? Кызы 9-класска быйыл барат. Ал 9-класс болсо 14-15те тур. 14-6 жаштан өйдөкүлөр бүт баары Сахаровадан өтүш керек эжеке. Ошону билейин дегем. Рахмат. Так что Сахаровадан да өткөзсүн баласы. Так, ким? Күмүш бергиле. Андан кийин Гүлчакан. Күмүштө жок болсо Гүлчакан деп беребиз. Кандайсыңар, Мирлан, Кубат? Жакшысыңарбы? Саламатсыз, жакшы, Кудайга шүгүр. Менин суроом, Мирлан, мен могу январь айында ГПХ түздүрдүм эле. Изъявлениясын да алып баргам, бирок июль айында чыгып кайра кирдим да. Анан могу июнда чыгып кетип, июлда келдим 15-inde. Эми ошо 3 айга койдурдум, анткени 1 жылга болбой койду, договорумду алып барсам да болбой койду, 3 айга коебуз деп койду. Мейли дедим дагы. Эми мына продление кылганга ошо договорумдун числосу январда. Анан биз неме башка договор түзөбүзбү числосу менен бүгүнкү менен же ошо договор жарай береби? Эртеңки күнү аны договорду 1 жылга гана эме кылабыз деген, жаңы жылга чейин кылып койбойбу деп атам да. Эми эжеке, договордун срогу жаңы жылга чейин болсо, жаңы жылга чейин кылып коюшу мүмкүн. Но сиз Нет, срогу бессрочно, Мирлан, бессрочно, срогун кой турган эмесмин. Просто түзүлгөнү январь айы түзүлгөн. Гражданско-правовой договорбу эжеке? Ооба. Негизи закон боюнча гражданско-правовой договор обязательно срок көрүнүш керек. Анда заново түздүрөйүн анда. Выявление заново. Жок, анда тигиреки эски гражданско-правовой договорду расторгать этиш керек. Алло. Да, угуп атам. Кандай кылып расторгать этем? Ошол эле уведомление берип коет жанагы орусча. Орусбу, гражданин Россия уведомление жөнөтөт, баягы өзү уведомление жөнөткөн жерге эле ушундай баланча номерлуу гражданско-правовой договор иштебей калды, так что расторгаем дейт. Расторгать эткенден кийин кайра эле жаңы гражданско-правовой договор түзүп койсун. Негизи
закондо жазылган жана гражданско правовой договордун формуласы бар да. Ал жерде мисалы үчүн убакыт сааты көрүнбөш керек. Мисалы үчүн иштеген ишинде эртең менен саат 8ден кечки саат 6га чейин иштейт деп жазылбаш керек. Обязательном порядке жанагыдай суроо көрүнүш керек. Ал мисалы үчүн гражданско правовой договор, бессрочный гражданско правовой договор болбойт экен. Аны мен өзүм суранып, суроом көрсөтпө дегем да. Ал эми сиз билбегенсиз да законду. Ошол эле ишиме кайра келип атам да, ал мени ээрчитип барбайынча ал кылбайт, ал орус. Мен барышым керек экен да анда. Мен расторг этиш керек негизи. Эгерде ал жерде трудовой договордун гражданско правовой договордун бир копиясын алып калышты. Так что расторгать этип эле кайра жаңы составлять эткенсиңер туура болот. Расторгать этиш үчүн тиги өзү барып анан кийин расторгаем, заново составляем деш керек экен да. Ооба, заново эми баягы ошол күнү расторгать этип эле ошол күнү кайра жаңы договор түзбөңүздөр. Расторгать эткенден кийин 1-2 күндөн кийин жаңы договор түзүп, анан уведомлениясы менен алып барып өткөзүп болот. Ушул жагы кыйын болуп калат экен Мирлан. Эми эгерде мен бул трудовой договордун базада болсо унчукпай барып эле, мынтип жылдырып барып эле копиясын берип эле улантып аз берсемби деп ойлонуп аттым эле да. Эми антсеңиз деле болот эжеке, антсеңиз деле болот. Просто эгерде кийин жана налоговый службадан ошол эки бессрочный гражданско правовой договор түзүп алыптыр десе, просто аннулировать этип берет да ошол экеничи. Эгер ошо аннулировать эткенден коркпойм десеңиз, анда ошентип эле акырын барып эле жасата берсеңиз деле болот. Ал болбойт деп мен айта албайм. Просто гражданско правовой договордун обязательно срогу болуш керек. Бул закондо ошондой жазылган. Аны эми налоговый органда деле мынчалык миграционный законодательствону билген кишилер жок болуш керек почти. Макул, рахмат эми. Хорошо. Буйруктан ал. Сиз айткан. Ая, бергиле. Саламатсыздар. Нурлан байке, мен мындай суроом бар эле да, бул жерде келиним жакында эле ГПХ түздүрттү. Анан кийин ошол ГПХ түзүп берген кишиси айтыптыр да, налог төлөбөй эле жүрө берсең болот депчи. Ошол жагы кандай болот? Түшүндүрүп берип койсуңарбы? Ал ошол экен айткан кишиси, значит, ал гражданско правовой договорду фальшивый жасап койгон. Жок, анысы эмеде базада бар экен. Ошо мен эмесин продлевать этти да, регистрациясын 9 айга. Анда ал киши юрист эмес, анда ал закон түзүлбөйт, ал обязательном порядке налог төлөш керек. Эгер төлөбөсө, анда налоговый орган ошол эки гражданско правовой договордун ээсине дагы, анан жана жазаткан кишиге дагы экөөнө тең штраф салып койсо болот. И ошондой случайлар ошол бизде кандай суммада салынат? Чоң суммадабы? 70 миңге жакын рубль салынат. Желательно төлөп коюш керек экен да. Не то что төлөп туруш керек, ай сайын төлөп туруш керек. Хорошо, ладно, рахмат. Ая билет. Бизде кубат билесиң, баягы Санкт-Петербургда бир байка чыгып, айына 5 миң сомдон налоговый штраф салып койгон ошол киши. Туура айтамбы? Айына төлөп турасың. Жакында дагы Москвадан чыккан жок. Жок, ал Санкт-Петербургдан чыккан ал байка. Андан кийин да бир эжеке чыкты. Налог төлөбөй койсо, тигиреки иностранный гражданинге 70 миң, ошо неме түзүп берген гражданско правовой договор түзүп берген кишиге да 70 миңден 140 миң акча налог салып койгон. Нурлан байке ошол бирок пунктта жазылбаган го, именно самозанятый менен төлөө дегенчи. Ал неме гражданско правовой договор именно ошол самозанятыйларга арналып чыгарылган да. Самозанятый болуп, налогтун немеси ставкасы коюлбайт го, мынча процент налог деп ставка деп жазылыш керек да, бирок кайра жазылат? Налог жазылып турбайбы 4%? 4% организация менен самозанятыйларга. Ошол да. Бирок самозанятый азыр пилотный проект болгон үчүн муну пока баягы трудовой кодекс бирезе киргизиш керек го. Трудовой кодекске өзгөртүүлөр киргизген самозанятый болгондо. Киргизгенби? Киргизип, ошон үчүн азыркы учурда жанагы немелери разработка болуп чыкты го, положенияларычы. О том, что эгер соцстраховка болбой калса, өзүң соцстраховка төлөсөң болот деп. Социальное обеспеченияга дагы, то есть соответствующий киргизилди. Пенсионный фондко да өзгөртүүлөр киргизилди. Так что бул уже не пилотный проект, а уже конкретно иштеп аткан. Действующий.
Ошондо Мирлан байке, мурун кандай болду самозайды чакты? ГПХлар налог төлөбөчү экен анда мурун. Төлөбөсө болот. ГПХ деген түшүнүк жок болчу да. Мирлан байке, илгеркилер болгон да жанагы үйлөрдү аренда алганда между собой договор кылышып, ички бир жумушка между собой договор кылышканбы алар? Жок, мындай да. Договор аренда дегендер алар бар болчу. Просто именно ошо гражданское физический лицо менен иштеген кишилер налогду өзүлөрү төлөсүн деген положение жок болчу. Мурун деле мисалы үчүн тетигиреки дача пача кайтарган кыргыздар бар эле го. Билесиңби? Ошол дача кайтарган кыргыздар ошо именно трудовой договорду сатып алып, анан ошол трудовой договордун негизинен налог төлөшчү да тигиреки организация. Азыр болсо ошо дачанын хозяйны менен эле договор түзүп кой, акчаны прямой берсин, сен прямой налогду төлө деген положение чыгарып коюшту да орустар. Мирлан байке, бул гражданский договор деген 90-жылдары бар болчу да, туурабы? Жок беле? Жок, физический лицо менен жок болчу да. Ал физический лицо менен сен договор түзсөң, налог төлөй албай калчусуң, налог төлөй албай калчусуң. Налогом не облагается да болгондо мүмкүн. Баягы илгери союз убагында эле болгон эмеспи бул нерсе? Союз убагында эле. Жок, эми ал деген гражданско правовой договор деген бул именно иностранный гражданиндерге арналган закон. Ал кезде Советский Союз кезинде антип тигиреки гражданско правовой договор түзүлсүн деген неме жок болчу. Ал кезде договор подряда, договор выполнения работ деген эле договорлор бар болчу. Бирок андан налог кандай төлөнчү, самозанятыйга төлөчү эмес, алар барып налоговыйга төлөчү. Өзлөрү жылына бир жолу төлөчү, же болбосо Сотолар төлөгүлө. Обязательно төлөгүлө. Обязательно. Айба билети по всему миру дейт. Дез реклама кыласыңар билет. Жок. Ассалам алейкум. Албайм. Суроо берейин дедим эле. Мен көбүн документтеримди жоготуп берип, бирок сиз айткандай регистрациясынын да сроку бүтүп кеткен да уже. Почти что 3 айдан жогору болуп кетти. Эми азыр данное время эч кандай документи жок, паспорттон башка. То есть паспорттун жоготпогон, регистрация и миграционкасын жоготуп берген. Ошондо кийин кайра регистрациясын уланткан жок. Анын эми азыр бирөө айтып атат, мен жасап берем. Сиз границаны пересекать этпей эле коюңуз. 10 миңге бүтүрүп берем деп атат экен. Эми бул кандай болуп калат? Мен уже сиздин сөздөрүңүз менен кийин кошулуп калдым жарымынан. Ал эми ал эми кандай ал фальшивый болуп калат, эмне болмок, ал фальшивый болуп калат. Анан ал регистрация базага кирбейт, анан бир күнү көчөдөн кармалып, анан сенин регистрацияң базада жок экен деп айдап барып туруп, анан выдворение кылды. Зачем, баягы орустар айтат, зачем испытывать судьбу, да? Андан көрө эгерде ошол экен жоготуп ийген болсоң, азыр шарт эткенчекти билет алсын дагы, границаны кесип кирип, жаңы миграционный карта алып келип эле кайра регистрация туруп алсын. Долго эмеде регистрациясы жок болгон үчүн чыгып кетип атканда анда проблема болбойбу границадан? Эптеп ошол эки, мен дагы бир жолу айтам, эптеп ошол эки аэропортко жетип погран контролдон өтүп алса кетет андан. Погран контролго чейин көчөдөн кармалса выдворение болот. Экинчи суроом, выдворение болгондор боюнча, выдворение болгондо какой-то штраф төлөш керек болуп калабы мамлекетке? Не то что ал выдворение болуп атканда именно соттон милдеттүү түрдө ошол эки штраф салынат, анан ошол эки выдворение болот дальше. Ал какой-то штраф эмес, ал штраф деген төлөгөнгө милдеттүү штраф. Эгерде ошол эки выдворение болгон киши ошол штрафын төлөбөй кетсе, например, выдворение 5 жылга болот, 5 жыл запрет болот, Россияга кире албайт. Эгерде ошол штрафын төлөбөй койсо, 5 жылдан кийин дагы ал баягы чоң списоктон чыкпай эле тура берет. Бүттү? Авиабилет түшүндүңүзбү? Калдым да, жок, аягын түшүнбөй калдым, катып калдыңыз. Эгерде ошол штрафын төлөбөсө, жана выдворение болгон киши 5 жылга запрет болот да, 5 жыл Россияга кире албайт. 5 жылдан кийин дагы ал чыкпай эле тура берет баягы штрафты төлөмөйүнчө. Өмүр бою пожизненный болуп кетет ал. Бул жерде ошо кече бир таанышым чалып калды, выдворение болгон экен, бирок
эмне кылыш керек дедилер, анан мен точно билбейт экенмин десем, ал границаны пересекать эткен экен, ошол жерден Казакстандан кармап кетип, Сахаровага апарып камап коюптур. Эми дальше эмне болот анын эмеси? Ал эми Ал уже төлөп ал мисалы үчүн 5 жылга выдворение болгон болсо, үстүнө дагы 5 жыл кошуп бериши мүмкүн. 10 жылга выдворение болот. 10 жыл кире албай калат. Запрет. Все равно бул жактагы штрафын төлөп туруп, анан чыгарып берет да, туурабы эмеге, Кыргызстанга? Эми не обязательно? Жок, не обязательно ал штрафын төлөп, ал Сахаровада жатса анда төлөтүп туруп анан чыгарат. Рахмат чоң. Так, Венера бериңиз акыркы суроо болуп калганыбыз комментарийде. Венера бериңиз. Так, Венера жок, шек или как Венера? Тебе барбы суроо? Бериңиз. Саматчылык. Ар 3 ай сайын рейкордто кылса болобу деп сурайын деген. Эгерде трудовой договоруңуз болсо, 3 айга, 6 айга, 1 жылга өзүңүз каалаган срокко регистрация кыла берсеңиз болот. Бирок трудовой договор обязательно керек. Эгерде трудовой договоруңуз жок болсо, ар 3 ай сайын регистрация кылган болбойт. Түшүнүктүү, рахмат. Ошондо трудовой договордун негизинде эле регистрацияны узарта берсек болот, ГПХсы жок эле. Жок, эми либо мындай да закондо либо трудовой договор, либо гражданско-правовой договор. Эгерде экөө тең болсо деле болот. Бирок экөөнүн бирөө обязательно болуш керек. Эгерде ошол трудовой договоруңуздун же гражданско-правовой договоруңуздун сроктору болсо, Россиядан чыкпастан 10 жыл бою продление кылып, жыл сайын узартып жүрө берсеңиз болот, чыкпай эле. Assalamu alaikum. Ой, супер юрист. Валейкум ассалам. Сиз айтып коюңуз, сурооңуз сизге жооп берейин деп айтты. Ой, молодец. Это мен граждан Россия, паспортунда прописка бар, бирок чыгарып ийген да. Так. ГПХ жасасам болобу тууганыма? Боло берет. Ал сиздин пропискаңызды карап, анан пропискасы бар экен, жок экен. Даже временный регистрация менен жасаса да болот. А сиздики пропискаңыз бар, бирок эми базада жок, ал деле боло берет. Эч кандай ал жерде коркунуч жок. Болду, рахмат. Алла разы болсун. Супер юристтер, молодец. Рахмат. Кубат микрофон. Сема бериңиз. Аваз комментарийге. Ой, рахмат. Саламатсыздарбы, Мирлан байке, Куба, рахмат, Алла разы болсун. Мирлан байке, мен квартира боюнча суроом бар эле да, биздин договорубуз бүтөт да, могу августтун этеги. Ошону хозяйка балдар менен келе албаймын деп атат да, ошону через агентство продлевать этсек болобу же продлевать этпей эле жүрө берсек болобу? Договор арендабы? Ооба, жилое помещение, квартира снимать эле. Сиз договор арендада деген неме деген пункту бар болуш керек эжеке. Эгерде ушул кишилер ошо 1 жыл жашайт, 1 жылдын ичинде 1 жыл бүтөөрүнө аз калганда, эгерде эки тарап тең макул болсо, автоматически дагы 1 жылга узарат деген жери бар болуш керек. Ошондой деп жазылат негизи. Ооба, бар экен, бар. Ошондой жер бар. Эгерде андай пункт болсо, анда автоматически эч кандай анан агентство акча төлөбөй эле узартылды деп эсептеп жүрө берсеңиздер болот. Ошо неме полициялар келип текшерип калганда бизге эме болбойбу, ошону бирөөсү сурап коюп. Полицияга дагы ошол жерде айтасыз, мынакей, баланчанчы статьяда көрсөтүлгөн, дагы 1 жылга автоматически узартылат деп айтылган. Хозяин да неме каршы болгон эмес, мен да каршы болгон эмесмин. Ошондуктан договор автоматически дагы 1 жылга узартылды деп коет. Рахмат чоң, Алла разы болсун. Рахмат Куба чоң, сага да Алла разы болсун ишиңерге. Урматтуу мекендештер, комментарийде суроо жооп кылабыз дальше. Убакыт бүттү. 1 саат эле болот. Эгер загранпаспорт жаңы алып миграционный службага барсак, жаңы миграционный карта береби дейт. Жок, жаңы миграционный карта бербейт, эски миграционный картаны жаңы паспортко өткөзүш керек. Всё, понятно. Болду, урматтуу мекендештер. Сурообузду комментарийге жазабыз, калганын ушу комментарийде бирибизге суроо жооп кылып жардамдашабыз. Мирлан байкеге жооп, ыраазычылык айтабыз. Жана бардык катышкандарга, эфирге катышкандарга бардык ыраазычылык айтабыз. YouTube'дагы видеолорду колдоп коебуз. Подписка болобуз, комментарий жазабыз. Кийинки эфирге жолукканча аман.
Твой телефон не выйдет.